А былтыр жайы менен неге салган жок? Например, жайы менен салбайбы? Септик салсын, септиктин 10 салып койсо болот. Заводчиги да сүйлөй албайт, жооп бере албайт. Азыр өзүңөр деле угуп атсыңар. Эч ким жооп бербейт ал суроогочу. Акимдердин иштебестиги. Биз буга макул эмеспиз таптакыр. Азыр быйылкы жылы айрыкча кургакчылык болуп, кыйын болуп турат элдерге. Факты менен, бардыгы факты менен Эл бүгүнкү күндө олку солуп турат аябай. Отставкага кетсин, полный состав. Полный кетсин. ушунча чыдап жүргөн эл чыдабайбы, чыдайт. Кетке чыгабыз. Өкмөткө ультиматум коебуз. Болду. Ошол комиссиянын жыйынтыгы азыркы учурда чыкты. Бир 10 күндө карап берели, 10 күндө пандемия. 10 жумушчу күндө. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз Талас облусуна келдик. Талас облусунда буга чейин апрелдин 13-үндө Талас облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн алдында чоң митинг болгон. Сүтчүлөр келип митинг кылышып, сүттүн баасы төмөндөп кеткени тууралуу бул жерге губернаторго билдирүү кылышкан. Андан бери убакыт өтүп, бүгүнкү күндө ошол митингдин жыйынтыгы менен түзүлгөн комиссия ишин жыйынтыктап жатат. Азыркы учурда ошол иштеп чыккан комиссия кандай мыйзам бузууларды тапты, кандай сунуштары бар, сиздер менен биргеликте көрмөкчүбүз. Биз буга чейинки эфирлерибизде сөз кылып келген сүт маселеси дагы да болсо Талас облусунун көйгөйлөрүнүн сап башында турат. Дээрлик 1 ай иш алып барган комиссия ишин жыйынтыктап, аныкталган мыйзам бузууларды айтуу менен Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнө бир катар сунуштарды киргизди. Саламатсызбы, Эмир мырза. Сиз комиссиянын сүт боюнча комиссиянын Талас облусу боюнча төрагасы болдуңуз. Жакында эле митингден кийин бул комиссия түзүлгөн. Эми бүгүнкү күндө ушул комиссия жыйынтыгын чыгарып атат. Анан губернаторго ушул жыйынтык кандай жеткирилди, кандай сунуштар каралды? Бу жерде сунуштарга биз баарына база так белгилеп жазып көрсөтүп кеттик. Ошо бир папка документтер чогулду. Тиешелүү мекемелердин жетекчилерин жанагы кетирген кемчиликтери, туура эмес иш алып барып аткан жетекчилерге эми мыйзамга ылайык чара көрүлсүн дедик. Анын ичинде Кара-Бура району, Айтматов районунун акимине, анан экологияга, обл экологияга. Экөөнүн иш ордун карап бериңиз деп эле сунуш бердик. Себеби дегенде ошол кишилерден ушундай грубейший нарушениялер болгон, канча жылдан бери жана Арашан заводунун септиги да жок. Бүт ушунча жылдан бери тиги кара сууга куюп атыр деп, даже ошо немелерин да бурмалап жазышып атат дейм. Өздөрүнүн эле жиберген бир анализтерин баарын бурмалашып, кара суу, ошол учурда кара суу кайка барып куюп атат. Ошол кара суу алып барып туруп Кировдун водохранилищасына куюп атат да 20 жылдан бери. Ошолорго септик жасата албай 20 жылдан бери. Былтыр болсо дагы келип тур да 28 000 сом штраф салып коюптур, болду. Ошол менен кутулуп калат экен. А былтыр жайы менен неге салган жок? Например, жайы менен салбайбы? Септик салсын, септиктин 10 салып койсо болот да. 10 салып койсо болот да. Для них это не проблема. Почему-то экологияга ушундай неме тийгизип аткан, залал тийгизип аткан кишилер эмне үчүн бүгүнкү күндө жооп бербеш керек да. Биз азыр өзүбүздүн эми сунушубузду айттык, сунушубузду. Сүттүн баасы боюнча кандай сунуштар болду да? Баасын айтып атабыз, 35-ке коюп бергиле. Всё, 35-ке коюп бергиле. Булар уже базистен эле жооп бериш керек. Мыйзам ченемдүү. Базисти буларга ким уруксат берди? 3-6га коюп алганга. Мамлекеттик базис болсо чабаш эле 3-4 экен, булар болсо 3-6га коюп алат. То есть өзүн билдик. Өздөрү билип, өтүгүндөргө келип көнүп калыптыр. Биздин заводчиктерге баары бир экен. Текшерткенде жыйынтык асма менен жер болуп атат да. Тигилердин лабораторный анализтерин айтсаң мына мынча болуп калды, анан 3-1 болуп калды, анан в общем 3-6га жеткиришпейт экен да аларчы, всё. А ошол эле сүттөрдү алып келип көрсөтсөк, мен например өзүмдүн эле үйүмдөгү сүтүмдү азыр мен сиздерге немесинде көрсөтүп берейин, тиги машинамда турат. Алып келип берди, именно мамлекеттик лаборатория бар экен. Мамлекеттик лабораториядан өткүзсөм 4-5 болуп атпайбы? 4-5 болуп атат. Эми элестете бериңиз. 3-6 менен 4-5 деген. Анан кийин булар 3-8ге чейин көрсөтүптүр да, 3-8ден наркыларын, ошо 3-8де келип, а мен алып өткөн, биз айтып атабыз, андай болсо бүт койгула. Ар бир сүт тапшырган адамдын сүтүн анализден өткөр, анан расценканы бергиле, андай болсо ошондой кылып бергиле деп. Азыр сунуштардын баарын киргиздик. Бул лаборатория боюнча да кандай сунуштар болду? Лаборатория боюнча азыр ошо
талапка ылайык, мына ээп мамлекеттердин эмесине ылайык жакшы лабораторный немелердин баарын ошо ишке алгыла деп атабыз. Эми президенттин өкүлчүлүгүнө сунуштардын баарын берип атабыз. Киши карап чыгып, мыйзам боюнча 10 күндүн ичинде мен жооп берем деди го. Кандай неме кылышат, кандай чара колдонушат дегендей. Комиссия тарабынан сунуштар болду. Сунуштар болду. Ошо сунуштардын баарын берип атабыз. Эми ошол эле хакимдер башкалар бекитилген да комиссияга биз көргөн жокпуз дейт. Көрсөк ким кой деп атат. Комиссияда баары чакырылган. Баягы заводдорду кыдырганда баары биз менен жүргөн. Калган нерсенин баарын запростун негизинде эле кылып атабыз. Барып бирөөдү соттоп жибере албайт экенбиз, башка бизде андай полномочия жок. Болгону сунушубузду айтабыз. Кандай чара колдонот эми ал өкүлчүлүктүн өзүнүн иш алып баруусунан зависит. Бүгүнкү күндө өкүлчүлүккө элдин ишеними кандай болуп атат? Эл бүгүнкү күндө олку солку турат аябай эле. Аябай олку солку турат. Мына бир айдан бери эмнеге чече албайсыңар, эмнеге мынтпейт деген эми эл болгондон кийин элдин оозунда элек жок дейт. Кыргызда жакшы сөз бар го, бир ит көрүлсө экинчиси көрбөй үрөт деп, анысыңарындай. Эми мен өзүмдүн личный мнением, как комиссиянын төрагасы катары, өкүлчүлүк тараптан эч кандай тосуу андай эчтеке болгон жок. Наоборот, дайыма биз менен тыгыздыкта иш алып барып атты. Ал жагынан мен ыраазычылык айтып койгум келет да, мындай болгон эмес да. Эми өкүлчүлүктөрдүн баарын эле көрүп аттык. Сүт маселесине келсе, алардын деген частный фирмалар биз алар менен чече албайбыз деп эле коюшчу да. Анан берде болот экен да, чечсе болот экен. Ушу тиешелүү мекемелердин бардыгы түз туура мыйзам ченемдүү иш алып барса чечилет. Бул мен ойлойм, дайыма чечиле турган маселе. Негизи кандай сунуштар айтылды? Ошо сунуштардын баары сиз комиссиянын төрагасы болгондон кийин мындай сунуштардын бардыгы реалдуу болдубу? Бул өкүлчүлүктүн колунан келе турган сунуштарбы же ашыкча бирдеке требовать этип аткан жокпуз. Биз барып эле бирөөдү биз сунуш айтып атабыз. Мына хакимде моундай кемчиликтер бар экен. Жооп берип аткандын баары төгүн маалыматтарды берип атат. Себеби дегенде жазып атат. Өзүңүз көрүп атасыз. 8 апрелде дейт, мен сүйлөштүрүп, сүттү мынчага чыгарып койгом деп атпайбы. Бааны 35ке токтоп аткансы ошол эле заводчиктер өстөр айтып атпайбы. Биз 38тен берип атабыз. Кээ бирөөлөр 36тан берип атабыз деген сөздөрдү айтып атат. Бирок 38те өстөрдүн оозунан чыгып атат да. Биз ошону эле айтып атабыз. 38те элге өзүңөр жаргап калдыңар да, угуздуңар да. Пожалуйста, будьте добры, 3 сомго иштесин ортомчулар. 3 сомго иштеткиле ортомчулардын заготовительдериңерди. 35тен дыйканга бергиле деп атабыз. Болду, ошол эле сөз. Ошону уккандай булар сүйлөшүп алып 25ке чүшүп атат. Хорошо, 38тен алып атсаң, эмнеге 25 болуп кетти? Эмнеге 13 сом гана ке деген суроо бар да. 13 сом кайга кетип атат десең, заводчиги да сүйлөй албайт, жооп бере албайт. Азыр өзүңөр деле угуп атсыңар да. Эч ким жооп бербейт ал суроогочу. Хакимдердин иштебестиги. Мына ушул губернатордун Ак үйдүн алдында, областной мекемебиздин алдында чогулуш болгондо элдин баары ыйлады, ошондо чыгып айтпадыбы? 38тен берип атсаң, ошол эле 38тен берип атам деген заводчик келбей да койду, туурабы? Келбей да койду, басып да келбей койду, жооп бербей да койду. 38тен берип атам дейт. 3 сомуң сен ортомчуңа бер, 3 сомго иштей берсин. 35ти элге бер деп атпайбы, туурабы? Ошол убакта элдин баары ыйлады, эмне үчүн 26? Анда 26га чүрүп салган. Эмне үчүн 26 болот десе, эч ким жооп бербей койгон, туурабы? Өздөрүнүн оозунан чыккан сөздү эле айтып атабыз биз. Асмандан заоблачный бааны айтып аткан жокпуз. Таможняга тиги бу андызын сурасаң деги айтпайт экен. Экспортко кандай болуп чыгып атат? Налоговый декларация кандай толтурулат? Мы не смогли добиться. То есть аны бир правоохранительный органдар эми область жетекчиси өзүнүн билбейм, правительствого чыгабы, башка кылабы. Эң кызыгы правительствонун чыгарып берген базисин булар уруп ойнобой жатпайбы? То есть государство в государстве болуп атпайбы? Мамлекеттин ичинде өздөрүнчө эле мамлекет болуп эле билген намаздарын окуп эле элдин жонунан кайыштырышып атпайбы? Бул деген билбейм мен, бул акмакчылык эле болуп атат. Азыр деле ошо корутундуну окуп бербедикпи, туурабы? Окуп бердик, бардыгы угуп отурду. Кол коерун билет бардыгы. Анан кол койгон келгенде качып жүрбөйбү дагы эле. Мен кое албайм. Себеби коллегасы экен. Коллегасы бар экен эмне? Анда бул коллегасын защищать этпейби? Коллегасы өзү келип защищать этпейби өзүн өзү? Биз чакырдык да бардыгын. Кол кое турганга келгенде качып калышат экен хакимдерчи, потому что мага да таш тийип кетпесин деп коркушуп атат да. Эмне себептен коюп бербей жатырмын? Сен жооп бере албайсың аке. Биз азыр окуп чыгайык дейт. Окуп чыгабыз, биз сага окуп бербеди ушул жерден. Губернатордун көзүнчө баарыбызга жалпы окуп бербеди. Мына силерде деле камерада турбайбы? Анан ошо кол койгонго келгенде эле баардыгы тыйтыңдашып калат. Хорошо, это ихние проблемы. Болбосо билбейм, биз бере турган нерсени бердик. Кандай иш чара алып барат, ал уже өкүлчүлүктүн маселеси. Ал эми облустук деңгээлде түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүнүн айтымында көйгөйлөрдүн чечилүүсүн күтө берип, элдин чыдамы кетти. Ортодо почти 1,5 ай өтүп кетти да, 1 ай өтүп кетти. Убакыт эми азыркы
убакыт караганда өтө көбүрөөк өтүп кетти деп айтсам болот. Анан эми жакшы кабыл алды. Өкмөт тарабынан кабыл алуу абдан жакшы болду. Бирок эми мындай болот да. Ошол эле мол комбинаттын директорлорунан экөө келди. Үчөө. Бирөөсү келген жок. Акимдерди эле Кара Бура районунун акими келген жок. Замын жибептир. Айта турган көйгөйлөр бар эле. Анан эми ойлойм, биз болгон проблемалардын баарысын айттык, заключенияларыбыздын баарын бердик. Анан кийин бул мамлекеттик деңгээлде каралчу иш. Муну бир гана биздин бул губернатор эмес, андан да жогорку жакта депутаттар, башка өкмөттөрдө караш керек деп ойлойм. Сүт маселеси бир эле Талас областында эмес, Кыргызстан боюнча эң көйгөй маселе ушул болуп атат. Анткени элдин иштеген жумушу болбосо, анан кийин кармаганы бир уй болуп атат. Бизге болсо прибыль бар болуш керек деп. Анан кийин азыркы заманда уй багуунда кереги жок болуп тургандай болуп туруп, эгер мындай баа боло турган болсо, данный момент сүттүн баасы 25 сомго түштү. Биз буга макул эмеспиз таптакыр. Биз заключениябызда бир гана вопросту койдук. Сүт маселесин көтөрүүнүн тартипке келтирүүнүн жолу бир гана нерсе 35 сом деген бааны коюп берсе. Ушу акимият, ошо некомпетентный органдардын баары иштегенде биз ушул ак үйгө келмек эмеспиз. Биз буту чечилди. Мен ойлойм, чечилсе 10 күн убакыт бергиле деди. 10 күндүн убакыттын ичинде чечиле турган болсо, каяна чечилерин билбейм. Бирок өкмөт биз тарапта болгондой болуп туруп, чечилсе чечилет. Чечилбесе анда өкмөт састав жумуш алып бара албаса, элдин көйгөйүн аткарбаса, мен ойлойм, отставкага кетсин, полный состав. Полный кетсин. Элдин талабы ошол. 35 деген бааны койсо койду, койбосо анда биз кетке чыгабыз. Өкмөткө ультиматум коебуз. Болду. Боюнча ушу сүт заводдорунун директорлору кандай ойдо калат? Алар макулбу же макул эмеспи? Бул тууралуу кандай ой пикирдесиз? Эми ушул сунуштар боюнча биз комиссия тобу келип, өзүбүздүн сунуштарыбыздын баарын бердик. Ошол сунуш боюнча каралса, директорлор ойлонуп калышты. Эгер элдин алар деле элдин уулудай, элдин камын ойлошсо, элди ойлосо, ойлойм мен ошолор бир жыйынтыкка келип 35ке көтөрүп берер деген ойдо болуп калат чыгар. Анткени биз ошентип мурда заводдорго кыдырганда дагы ошондой суранычтарды, өтүнүчтөрдү жасаганбыз. Эл кыйналып турат. Азыр быйылкы жылы айрыкча кургакчылык болуп, кыйын болуп турат элдерге. Элдерге азыр гарантия жок. Чөптү, тойту кандай кылып жыйнап алыш, кургакчылыкта чөп кандай болуп калат. Ошол маселеси да кыйын болуп турат. Анан биз өз сунуштарыбыздын баарын киргиздик. Директорлор эми ойлонуп ушул чечимге келет деп ойлойм. Себеп дегенде биз понедельникке чейин жоопту бергиле 35 деп болбосо пикетке чыгабыз деп ойлогонбуз. Анан булар деген губернатордун өзүнүн суранычы болуп калды. 10 күнүн ичинде жооп беребиз деп буйруса 10 күн күтөлүп. Комиссия мынакей элдин атынан чыккан мынакей комиссиялар бүт корутундууну бердик. Өткөндө анализ жүргүздүк. Ошол анализ менен биз азыр заключенияны бердик. Бергенде да жестко бердик биз. Элдин талабын, аткарылышын, ошону көзөмөлдөп бериңиз деп азыр президенттин өкүлү Нурлан Камалбековичке айттык, сунуштаманы да бердик. Бардыгы эми ойлойм мен баягы бул киши деле жаңы келди, али таза болуш керек. Бул жанагы сүттүн баалуулугу, сүттүн эмесине али бул мафияда болгон аралаш элек да. Жаңы кызматка келип, эми өзүнүн ишин жакшы алып барабы деп ойлоп атабыз. Катуу сунуштарды бердик деп атпайсызбы? Ооба. Ошого негиздер барбы? Факты менен, бардыгы факты менен. Анткени себеби бул сүт маселеси кече күнү мына бир ай деле көтөрүлгөн маселе эмес. Бул жылдан жылга көтөрүлүп келаткан. Анткени себеби былтыр мынакей ошол Арашандын жанагы отходу прямо алдагы водохранилищеге куюп атканын 1 жыл мурун Жапарбек деген аксакалыбыз чыгарды эле. Ошондо эскертме берип 28 000 гана экологияга штраф төлөптүр. Мен ойлойм, эгер 35ке көтөрбөсө заводдор жабылсын деп эле айтат элем. Эл чыдайт да, эмне
ушунча чыдап жүргөн эл чыдабайбы? Чыдайт. Анан өзгөрүү болсо өткүзөт. Элден айланса болот. Эл ушулардын ишин жүргүзүп берип атат. Ал эми ыйгарым укуктуу өкүл маселени өз көзөмөлүнө алып 10 күнүн ичинде чечип берерин убадалады. Анда сунушуңарды азыр кол коюп турганда бериңиздер, анда бир 10 күндө карап берели, 10 күндө панденттүү. 10 жумушчу күндө. Урматтуу көрүүчүлөр, айрыкча Талас облусунун тургундары мынакей сүт боюнча митинг болуп, андан кийин комиссия түзүлүп, ошол комиссия 1 айдын тегерегиндеги иш алып барды. Ошол комиссиянын жыйынтыгы азыркы учурда чыкты. Комиссиянын тең төрагасы элдин атына шайланып келген Эмир Парпиев мырза бир сыйра сунуштарды тааныштырып өтүп, бул сунуштар Талас облустук ыйгарым өкүлүнүн колунан келе турган сунуштар экендигин баса белгиледи. Мындан ары сүт маселеси кандай уланат, кандай жагына чечилет, анын баары Талас облусунун өкүлчүлүгүнүн мындан аркы иш аракетинен билинмекчи.